Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышта ушинтип ала тоонун арасында тынымсыз машыгуунун артынан Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жүргөн биздин кыргыз мушкерлери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мындайча айтканда, Ихлас ынтымак спорт клубунун мушкерлери жөнүндө. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Өзümнің командам күчтүү болгондуктан мен дагы ошол көптөгөн жеңиштерге жетип атам. Ошол команданын негизинде да. Пошли, кеттик. Түрчөбүз. İşte, түрч. Burada boksta жүрчүмүн да. 2007 баштаган бокс. Ошо 2007 баштап Кыргызстаны Бишкек чемпионаттарын алчумун бокстан. Ошонун бияка Панкратионго чыгып калып ошо кызыгып карап ошентип келип калдым бияка. Баштаганда ушу бир жарым жыл ушул залда кылып, анан Россияга барып, ал жакта ошо Россияда урушуп жүрдүк. Time to Fight ушундай турнирлерде көптөгөн турнирлерде чемпион болуп, аякта жакшы урушуп жүрдүк. Ошол жактан анча өстүк. Бул жакка келип, анан бул жакта даярданып, ушу ынтымак Ихлас клубунда даярданып, профессиональный бойлорго WEF Pro Fight, WEF Selection ушулардын чемпион болуп, ошо результат Аллага шүкүр ушунчалык даярданып, аз эле жылда ушу жакшы эле аракеттин аркасында ийгиликтерге жетишип атабыз. Дагы Алла насип кылса дагы көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деп аракет кылып атабыз. Эрежес урушту тандаган себеби бул мага жагат биринчиден. Өзү негизи эркин күрөш боюнча 3-2 классымдан бери машыгып келгем. Бирден бири себеп ошо кызыгуум, ошол UFC'нин бойлорун көрүп кызыккам. Эркин күрөш боюнча эл аралык турнирлерге айылдарда чыгып жүргөм. Айылдан 9-класска чейин, 9-класстан кийин шаарга келип окуп, бул жактан жакшы эркин күрөштү жакшы өздөштүрө албай калдым, сөздүн ачыгы. Биздин клуб ачылганыбызга 3 жылдан өтүп калды. Бизде мына машыгып аткан 2 смена 6-дан 8-ге чейин, 8-ден кийинки убакыт. Вообще жалпы саны 50дөй бала машыгат. Анын ичинен где-то 15 бала чемпион. Мисалы, Кыргызстандын чемпиону болду, көп мына ECB деген чоң дүйнөгө таанылган организациялардан мушташып, аябай жакшы чыгып атат. Биздин негизги максатыбыз Кыргыз мамлекетинин желегин көтөрүш. Бойца из Кыргызстана Кубаныч Абдисалама. Вот он тот самый Кубаныч Абдисалам. 9 побед и 3 поражения в активе этого файтера. Очень опытный спортсмен. К своим 23 годам провел достаточное количество поединков. Кече мына 15 числода Чечняда болгон ECB MMA чемпионатынан бир бой утуп чыкты. 16 баланын ичинен 8 бала калды. Дагы 2 айдан кийин дагы ошо кийинки экинчи немеси болот. Ошонон утуп чыккан болсо, уже выход финалга чыгып калат, полуфиналга жетип калат да.
ушул жылы ушул жакшы утулбай жакшы жетишкен болсо ушул жылдын аягында ACB'nin титулун алат деген жакшы үмүттөбүз. Победу техническим нокаутом одерживает боец из Кыргызстана Кубаныч Абдисалам. Клуб Интимак, Бишкек. ACB деген бул менин билген маалыматым боюнча бул Чеченстандын организациясы, бул дүйнөдө экинчи, үчүнчү орунда турган чоң организация. ACB'ге ошол Абдисалам уулу Кубаныч, Канат Келдибек, кличкасы Кайманаты Тайсон деген балдар чыгып атат. Бар Кудайдан турбайбы. Анан өзүм ошо характерим бар. Өзүм характериме ошо баа берем дегендейчи. Кудай буюрса ACB'ге барып ошо мушташып очкодон утулуп калгам. Сөзсүн ачыгы. Ошо 3 поражениянын бирөөсү ошол да. Анан утулуп калып, ошол жерден утулгандан кийин бонус берди да. Лучший вечера деп. Ошо $5000 алгам. Ошо чет жакта ошо шоулорду көп карайт экен да. Шердогум азыр акыркы бойду бул жылдын башында бир бой чыктым да. Ал Шердокко кирет Кудай буюрса, кире элек пока. Ага чейинки бойлорум эме 8-3 Шердогум, 8-3.
Мен ушу бойлорумда эч боюмдан ушу 10 беттеш өткөздүм. Бир да боюмдан чарчап калып ушундай болгон эмес да. Мен ошо мурдатан эле айтканда мен ушу мени улуу байкелер көбүрөөк чуркаш керек дыханияны. Мен ошон үчүн постоянно бойго даярданып да жумасына 2 жолу болсо 1 жолу ушу тоого чуркайм да. Дайындагы! Экиден! Кеттик! Катыраак бостон жет! Катыраак бостон! Бер! Чурка, катыраак Алтынбек! Өткөр Кенжебек! Орустар деле, дагестанецтер деле баары эле бизге неме кылат да, там берип коюшат да. Не дегенде кыргыздын байестери выносливость болот да, бул жакта абасы да таза болгон үчүн бизде күч жагынан жакшы эле, физика баардык жагынан просто бизде опыт жок. Тоого чуркаганда биринчиден тоо деңиз деңгээлине бийик турат. Ал жакка чуркаганда баягы кислород бир аз азыраак жетип, нагрузка көбүрөөк болот өпкөгө. Кан айлануу ал жерде көп болот. Нагрузка белге, бутка негизи эле ошол мушкердин баягы дем алуусу чыңалат, өпкө, жүрөк ошолор көп нагрузка келет ошолорго. Буттарга көп нагрузка келет. Ошол тоодо чуркоо менен балдар, азыр биздин балдар, Ихлас клубунун балдары көптөгөн жеңишке жетип атат. Бол. Кет, кош, Султан, кош. Молодцы, Азамат. Жакшыраак. Мелдеш 5 мүнөттөн болот профессиональный. Ошол 5 мүнөттөн 3 раунд болот. Эгер титульный бойлор болсо, аларга 5 мүнөттөн 5 раунд болот. Ошого даяр болуш керек. Мушкер ошого даяр болуп, өзүнүн машыгууларында ошол биз тренировка кылганда ошол бир приемда отработка кылсак, же күрөштүк, же стойкадан иштесек, 5 мүнөт иштейбиз, 1 мүнөт эс алабыз. То есть бул бойдогудай эле да. Бойдо да 5 мүнөт иштейсиң, 1 мүнөт эс аласың. Ошондой кылып иштейбиз. Ошон үчүн жеңилдиктер болот. Кишилерден отурсасын көрүңүз. Оны кылганда кээ бирөө бербейт. Көрүң, мына базасын. Ногутун аласың уже болду. Отургузасың. Колуңа нагрузка бересиң о жерден. Кара, бербей атабы. Могу жерге аркага тартасың, аркага тартпаш керек. Наоборот, алдыга нагрузка. Алдыга. Колу сабын кой. Экинчиге ошону отургузгула. Колунан тартып, мына монда бербей атабы. Үстүнө чыгып.
рингке 8 рингке киргенден кийин сага эч ким жардам бербейт. Ага чейин толук подготовка жакшы кылыш керек. Ал жакта уже сага жардам берген киши болбойт. Ал жакта ошо подготовкаңа карап, даярдыгыңа карап, кандай даярдык кылсаң, ошо результат ошо 8 минуттун ичинде көргөзөсүң да. Тренировка кылыш керек. Канча тренировкада тер төксөң, ошончо эме урушта жеңил болот дейт го. Ошондой эле тренировкада канча өзүң кыйнасаң, урушта жеңил болот да. Тренировкада эптеп-септеп кылган тренировка бойдо да ошо эптеп-септеп утулуп калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле подготовка жакшы болуп атат. Усиленно 2 мал болуп атат. Агайлар жардам берип, байкелерибиз, досторубуз, ушу профессиональный урушуп жүргөн байкелер жардам беришет, жакшы. 1 раунд 15 иштеп койгула, только кол менен. Колго 15. Колдорду ыргытып койгула, жеңил. Иштейсиз. Бош. Жылып буттар менен оңго, солго. Көтөр. Сюда. Кетти, экинчи утты. Тыргыт. Таста. Эмнеге чуркагандан кийин чоебуз, анткени чуркаганда кишидеги тарамыштар ысыйт. Ысыгандан кийин анан чоет. Мындай тарамыш ысы электе чойсо бул баягы чоюлбайт, анан ооруйт да. Эгер чойгондо кичине ысыгандан кийин да келет, бир оору буттар ооруйт да, бирок ага чыдаш керек. Тарамыштарды жоюш керек, э? Тарамыштарды көбүрөөк чоюш керек да. Бул эме өтө коопсуздуу спорт болгондон кийин чоюлчак болуш керек да, кичине. Чоюлбасаң беркиндей оор тыкмаларына да алдырышы мүмкүн, же тепкенде кармап калганда бутуңду сууруй албай калыш мүмкүн. Анан тең салмактуулукта кармаганда да аябай таасирин тийгизет. Ошол жагын азыр ошол жагын күчтөп атабыз эми. Эруруш бул мен үчүн өзүмдүн бул кандайдыр бирөө мени заставлять этпейт да, мындай кыл депчи. Өзүмдүн кызыгуум менен мушташкандан ошол андай жеңишке жетсең, андай ошонун негизинен өзүң эле эмес, бүт жакын адамдарың кубанганы, ошо сенин өзүң жеңишиң мененчи, ал дагы мындай сүйүнүч десең болот да. Ошо биринчи эле ушу спортко түрткү болуп, чет жакка чыгарып аткан, мен айтып өттүм жана башында эле Насип Балым деген ошо агам болот, агайым да болот, ошо биринчи спортко алып келген. Ошо чет жактарга бизге болушунча аракет кылып чыгарып атат. Уважаемые поклонники боевых искусств, по итогам 5 раундов в этом поединке одержал победу и стал обладателем гран-при Беркут Ян Игл в легком весе. Единогласным решением судей Абдисалам Кубаныч! И что ж, поздравляем Кубаныч Абдисалама, бойца из Кыргызстана. И все-таки, да, уступив в первых 2 раундах, 3 пятиминутки он оставляет за собой. Очередной престижный пояс отправляется в Республику Кыргызстан. Так и оценили этот поединок боковые судьи. Мозер Баймасханов расстроен, его можно понять. Первое поражение в карьере, конечно же, это всегда Мы поздравляем очень тяжело. победителя, поздравляем обладателя. Ну и первый чемпион давайте аплодировать, не из России. Спасибо так, огромное, да. ребята, за потрясающий поединок. Надо дать должное Кубанычу Абдисаламу, все-таки гнул свою линию, да. И он прошел очень серьезных соперников. Каждый его бой был испытанием. В каждом бою, наверное, ставили Ну а против него. сегодня мы поздравляем нашего победителя. Магомед Амин Миятлиев, Абдулла Аль-Мурзаев, Кадим Туменов, Мозер Баймасханов. Это самые серьезные имена и самые серьезные соперники в данном гран-при. И всех их Абдисалам прошел. Давайте отдадим ему должное. Анан кийин тренерлерим
Тыныбеков Арслан, Руслан агай деген, Руслан Ниязакынов агайларым ушу эки агайым даярдайт ошо бойго. Эми ошол биз жетпей калган жетишкендикке бизден кийинки муун жетсин деп ошол өзүбүздүн колубуздан келишинче, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче колдоп келе атабыз. Өкмөт тармагынан эч кандай биз ал жакта мындай неме боло элек. Себеби бул ММА боевой самбо деген бул ММА бул боевой самбо вид спорт көпчүлүккө белгилүү болгондой эле бул олимпийский вид эмес бул спорт. Ошон үчүн өкмөт тармагынан бул жака көп деле неме болбойт. Жеке ушул машыгуучуларды өзүбүз мүмкүнчүлүк кылып, өзүбүз ушул шарт түзүп, ошол жактанга жөнөтүп атабыз. Буюрса келечекте ушу бардык биздин жаш спортсмендер эңсеп келген эле UFC дүйнөлүк лигасына уровеньге көтөрүлүш, кыргыздын желегин ошол жакта желбиретиш, Кыргызстанга ошол жактан алтын курду алып келиш. Бардыгыбыздын оюбуз ошол. Кыргызстанды таанытуу, Кыргызстан күчтүү балдарын башкалар да билиш керек. Кыргыздар илгертен көчмөн, илгертен көптөгөн согуштарды өткөргөн, тайманбаган калк болобуз. Оюбуз ошол высший лигада жүрүш керек Кыргызстан. Спортко байкем спортсмен өзү. Ушу сыргак байке, ушул байкелер менен чогуу тренер кылып, ошол аркылуу келип калгам. Анан бул менин максатым. Бул мен акча табайын же деген максатым жок. Мен бул жерде чоң деген ийгиликтерге жетейин деп келдим. Кудай кааласа көптөгөн ийгиликтерге жетем. Тарт моюнду. Жакшылап. Жакшы. Момундай тартпайсың сен. Монтпе, моун тартсаң. Вот. Эң жакын досум Кубанычта, экөөбүз 1 айдан болобуз, классташым. Экөөбүз эң алгачкы тренировканы чогуу баштаганбыз. Экөөбүздүн анын жеңиши мен жеңишим дегендей. Ал эми ошо бири-бирибизге стимул болуп, бири-бирибиздин мындай поддержка берип дегендей. Ошол өзүмдүн командам күчтүү болгондуктан мен дагы ошол көптөгөн жеңиштерге жетип атам. Ошол команданын негизинде да. ММА номадты өткөзүп атабыз. ММА номад деген бизде организация бар. Ошону мына Өзгөн шаарына өткөзөбүз. Өзгөн шаарынын стадионунда болот. 10-11 май күнү болот. Коңшулаш мамлекет Өзбекстандан келет, Казакстандан келет, Москвадан келет. Ал бизден өзүбүздүн Өзгөнгө спорт комплекс салынган. Ошол комплекстин ачылышы болуп атат. Ачылышыга ММА номад өткөзүп атабыз. Башкы байгеси машина коюп атабыз. Аябай жакшы мушкерлер мушташат. Чыныгы профессионалдуу бой өтөт. Ошондой деңгээлде мушкерлер келет коңшулаш мамлекеттерден дагы. Мээнет кылыш керек. Талыкпай анан эрк күчтүү болуш керек. Эркин күчтүү болбодо таштап коюш мүмкүн да, бир утулганда таштап коюш мүмкүн. Максат узун койсоң ошо акырына жетесиң да. Спорт болгондон кийин бир күчтүү утат, бул жерде эки адам чыккандан кийин бир күчтүү утат да. Бириси утулат. Ошо эки эле вариант болот да бул жерде. Ошон үчүн бул жерде мээнет кылыш керек да, көп мээнет кылганды сен мээнетиң эч ким тартып ала албайт да бул жерде. Сен башка акчаңа деле башка деле карабайт да. Просто мээнет көбүрөөк кылыш керек. Бардыгын колдон келишинче мээнет кылабыз, калганын бир Алладан да. Башка биз эч нерсе кыла албайбыз.